Күн мурун Оштогу шаардык төрөтүйүндөгү 35 адамдан коронавирус илдети аныкталган. Алардын ичинен 5 жаңы туулган ымыркай, 14 жаңы төрөгөн энелер, калганы медицина кызматкерлери болгон. Бул төрөтүйүнөн 13 май күнү алгаш коронавирус аныкталып, карантинге жабылган болчу. Кийинчерээк обсервацияга айландырылып, сырттан киши кабыл алуу токтотулган. Күн мурун төрөтүйүндөгү энелер шарттын жоктугуна нааразы болуп чыгышкан. Алар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп, маселе чечилип отурат. Кече булар шарты жакшы, жеке клиникаларга, мамлекет клиникаларга ушундай жайларга которулду. Жалпы 167 адам которулду обсервацияларга. Алардын ичинде албетте жаңы төрөлгөн ымыркайлар, төрөгөн аялдар, ошол жерде боюнда бар ар кандай бир коркунучтар менен барып дарыланып жаткандар, медицина кызматкерлери барып бүгүнкү күндө которулду. Аталган жайларда бардык шарттар каралган деп кошумчалады Азамат Апсатаров. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 500дөн ашуун адам обсервацияга алынган. Ош шаардык төрөтүйү карантинге жабылгандыгына байланыштуу шаар тургундарын Ош облустук төрөтүйү кабыл алууда. Бул жаатта облус жана шаар жетекчилиги биргеликте иш алып барып жатышат. Биздин райондордон келгендер болсо, биз аларды ошол областтык төрөтүйүнө дагы кабыл алып атышат мурункудай эле. И шаардыктарды да ошол жерде кабыл ала беребиз. Андан тышкары ушул ооруга чалдыккандарды дагы билесиздер, биздин областтык ооруканабыз дагы кабыл алат. Райондордон кээ бирөө келип калып атат. Шаардыкы толуп турган болсо областтыкка жатат, областтык толуп турган болсо шаардыкка жатат. Мындай айтканда эр шаркак бул боюнча иш жүрүп атат. 30 май окуу жылы жыйынтыкталып, акыркы коңгуроо кагылганы турат. Облус аймагында бүтүрүү кечелери онлайн өтүп, алардын оюн зоок уюштуруусуна, тоок оюнуна чыгып эс алуусуна тыюу салынат. Эгер ушундай массалык жыйындарды уюштуруп, бир той уюштуруп, же болбосо иш чара уюштургандар болсо, мыйзам чегинде айыппулдар бар, аны дагы мыйзам чегинде алып барабыз иштичи. Анан уюштуруучуларына мындай жеңил болбойт. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы ушул кырдаал, өзгөчө кырдаал абалында жашап атабыз. Ошондуктан баарыңыздарды чакырам, айрыкча ата-энелер бир жоопкерчиликтүү мамиле кылып, балдарыңыздарды өзүңүздөр да көзөмөлгө аласыздар деп ишенем. Бүгүнкү брифингде мал базарлардын ишке кирүүсүнө уруксат берилеби деген суроо да узатылды. Облус башчысынын айтымында мал базар жетекчилерине санитардык шартты түзүү боюнча тапшырмалар берилген. Тиешелүү адистерден турган комиссиянын текшерүүсүнөн өткөн соң мал базарларга уруксат берилип калышы мүмкүн. Ишемби, жекшемби күндөрү иштейт. Мурункудай жуманын, аптанын ар бир күнү эмес, ишемби, жекшемби күндөрү иштейт. Анан малды дагы ирет менен коюшат деп талаптарды коюп атат ветеринарлар. Анан сооданын дагы жүрүш ыкмаларын дагы сунуштап атышат. Баягы кол алышып соода кылмайды токтотуп, мындай эле ооз-эки келишүү менен эле келишим менен сүйлөшүү, соода жүргүзүү боюнча да бир топ иштерди бул боюнча алып барып атышат. Буюрса бир-эки жуманын ичинде бизде дагы мал базарлар иштеп баштайт. Облус башчысы бардык кызыктырган суроолорго жооп берип, эпидемиологиялык абал толук көзөмөлдө экенин белгилеп өттү. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.